Кара Суу районунун тургуну Дастан Адан уулу 23 жашта. Ал бүгүнкү өтүп жаткан бош жумуш орундар жарманкесине өзүнүн адистиги боюнча иш издеп келген. IT тармагында иш бар экенин көрүп, кубанып, адистерден кеңеш алууда. Өзүм негизи кесибим боюнча IT тармагында миграцияда жүргөм, жакында эле келгем Кыргызстанда. Ушул өзүм өлкөмдө жумуш издейин деп азыр өзүм өлкөмдө жумуш издеп атам. Азыркы учурда ушул жумуштарды карап атам, жакшы, баары жакшы экен. Мага ылайык жумуштар бар экен. Жарманке Кара Суу шаарынын маданият үйүнүн алдында өттү. Иш-чарага 20дан ашуун ишкана өздөрүндөгү бош орундарын сунуштап, келгендерге түшүндүрмө беришти. Учурда райондун аймагында жалпы 1000ге жакын ар кайсы тармакта бош жумуш орундары бар. Бош орун бар. Ошол ишканаларга өздөрүнө барып дагы, ошол ишкананын өзүнөн дагы көрсөтүп, ошол жердеги бош орундар менен тааныштырып, айлык маяналарын, ошондой эле кесиптикке багыт берүү боюнча дагы көп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз бүгүнкү күндө. Жумуш орундарды сунуштоо менен бирге окуучуларга кесипке багыт берилди. Ага райондогу жалпы орто мектептерден окуучулар келип, өздөрү кызыккан кесиптер боюнча маалымат алышып, адистердин кеңештерин угушту. Ал үчүн кесиптик лицейлердин, кыска мөөнөттүү окуу жайлардын мугалимдери катышты. Эгерде азыр биз туура кесип тандасак, келечекте жумуш жок калбайбыз. Ошон үчүн мен маалымат алган келдим. Биз дайыма ушул миграция тарабынан тыгыз байланышта болуп, көбүнчө биз кесипке даярдайбыз. Тигүүчү кесибине, ошондой эле газоэлектросварщик группасына, айдоочулукту, жашылдандыруу, компьютер боюнча группаларды алып барып, биз 15 ар бир группада 15 кыздан даярдайбыз. Андан кийин биз 3 айлык курста окутабыз, 3 ай окутабыз. Андан кийин ушул кайра эле миграция тарабынан байланышып, алар жумушка орундоштурушат да. Жарандарды жумуш менен камсыз кылуу максатында уюштурулган жарманке жылына 2 ирет өткөрүлөт. Өзгөчө тигүүчүлүк, ширетүүчү, ашпозчулук куруучуларга IT тармактарына суроо талап көп. Өткөн жылы жарманке аркылуу кыска мөөнөттүү окуу курстарына бир канча жаштар окуп, көпчүлүгү жумушка орношкон. Нуржамал Алымкулова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.